Assalamu alaikum, kımbatlı Kırgız mamleketimden, Kırgız elimden, momun musulmandары. Bugün күнгө Арапа, улуу күн. Ертең Аллах насип кылса, ыйык Рамазан айынын башталышы. 100 миңдеген, миллиондогон момун мусулмандарыбыз ертең ооз бекитишет. Аллахтын буйругун аткарып, 30 күн орозо кармайбыз. 30 күндүн ичинде бардык жамандыктардан арылып, жакшылыктарга аракет жасап, биздин билип билбей жасаган пендечилик менен кетирген күнөөлөрүбүздү Аллахтан кечирүүнү суранабыз. Элибизге, жерибизге тынчтык, токчулук, молчулук, сыртта жүргөн азаматтарыбыздын аман эсен келишин, бала ата-энесиз, ата-эне баласыз, эки жакта зардап какшабашын тилейбиз. Элибизге, жерибизге дайыма ушундай бир төгүлүп турган жакшылыктарды каалайбыз. Заманыбыздын тынчтыгын каалайбыз. Элибизге ыйман каалайбыз. Жетекчилерибизге инсап каалайбыз. Мына ушундай улуу күндөрдө бүтүндөй жамандыктардан арылып, шайтандардын баары кишенделген айда баарыбыз жакшылыктарга жетишип калганга аракет кылалы. Алла Таала Рамазан айында орозону мен үчүн кармайсыздар дейт. Мындайча айтканда, орозонун сыйлыгын мен өзүм берем дейт. Ортодо эч кандай ортомчу болбойт дейт. Керемет мүмкүнчүлүк, абдан жакшы мүмкүнчүлүк. Мусулмандар зарага күткөн, сагына күткөн, кубана күткөн ыйык ай. Мына ушул Арапа күнү бүтүндөй касиеттүү Кыргызстандын мусулмандарын чын дилимден куттуктап, ушул күнгө жеткирген жараткан Аллахка чексиз шүкүрчүлүктөр келтирип, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга салам менен салаваттарды айтып, ар бирибиздин кармаган орозобузду Аллах кабыл кылгандыгын тилейм. Ооз ачуудагы болгон дубалардын баардыгын кабыл болуусун каалайм. Биз сабырдуу болуп, биз ыймандуу болуп, биз бөтөн бирөөлөрдөн бирдемени үмүт кылбай, жараткандын өзүнөн гана үмүт кылганды үйрөнүп, бизди кандай максатта жаратса, ошол максатта жашап өтүүчү момундардын катарларында болушубузду тилеп, бала чакаларыбыздын ыймандуу болушун, аксакалдарыбыздын инсаптуу болушун каалап, мына ушул күндөрдү той катарында, жакшы майрамдар катарында өткөрүштүктү тилеп калам. Жараткандан сураганыбыз ушул. Биздин элибизди, жерибизди бөөдө кырсыктардан, асман жерден келүүчү балээлерден, куруда омат жалган жалаялардан, жамандардын көзүнөн, жамандардын сөзүнөн сактап, көзүбүздүн карегиндей болуп, өз көкүрөгүбүздө кандай максаттарыбыз болсо, ошого жеткен күндөрдү Аллахтын насип этүүсүн тилеп калабыз. Биздин кыйынчылыктарды көп көргөн элибиздин маңдайынын ачылып, жылмайып, бири-бирибизге жылуу мамиле жасап, бири-бирибизге бир туугандай мамиле жасап, бир кандайдыр бир жакшы заманга жетишибизди тилейм. Жараткан өзүнүн сүйгөн пенделердин катарларында болушту насип эткен болсун. Ар бир окуган намаздарыбыз, кылган дуаларыбыз, жасаган ибадаттарыбызды өзү кабыл кылып, бул дүйнөдө бизден кабыл болуп, бул дүйнөдө бизден ыраазы болуп, акыретте баарыбызды ыраазы кылуусун тилейбиз. Калуу тилектердин, дуалардын баардыгын кабыл кылып, эки дүйнө өз рахматына бөлөнгөн, өзүнөн башка эч кимге муктаж болбогон пенделерден болуп жүрүштүгүбүздү ар бирибизге Аллах насип эткен болсун. Дагы бир жолу Арапа күнүбүз куттуу болсун. Эртеңки Рамазан, ыйык Рамазан айыбыз куттуу болсун. Ар бирибизге 30 күндүк орозону шариатта кандай көрсөтүлсө, дал ошондой кармап, тазаланып, арууланып, Ороз айт майрамында жадырап жайнап, бардыгыбыз кучакташып көрүшкөн күндөрдү насип эткен болсун. Бар болуңуздар, кымбаттуу, касиеттүү Кыргызстандын момун мусулман жердештерибиз.